Саламатсыздарбы, урматтуу жүзүм сүйүүчүлөр. Бүгүн 11 май 2025 жыл. Ушу жүзүмдөргө шпалераны кандай жасадык, ошол тууралуу маалымат берсек. Былтыр жүзүмдү жаңы тиккенде ушундай кээ бир жерлерге арматура, кээ бир жерлерге талдан сайып жүзүмдөрдү чоңойттук эле. Бул аябагандай неудобный, ыңгайсыз болот экен. Анан быйыл шпалера жасаганга аргасыз болдук. Шпалеранын да түрлөрү көп экен. Негизи колдон келсе темирден, профильный трубодан жасаган жакшы болот экен. Баягы ысырдап өзүнүн шарты менен жасаса аябагандай жакшы болчу да экен. Биз эми колдо болгон оокат менен жасадык. Үйдө мындай эски диаметри 5,5 болот го, 5,5 сантиметрлик трубалар бар эле, кыска келген. Ошолорду 50 сантиметрден кесип, кээ бир жерин сварка менен улап, анан ага 5ке 5 болгон рейка кактык. Биягын балта менен жонуп туруп, рейканы кактык. Ал эми туурасына болсо 3ке 4 болгон рейка тилдирип келип, 2 мык менен кактык. Анан четинен тешип, зым киргендей сверло менен мындай кылып бир ороп койдук. Эми шпалеранын бийиктиги кандай? Биринчи жерден баштап биринчи проводко чейин 60 сантиметр болду. Себеби ушу 50-60 кылыш керек экен. Жүзүмдүн түшүм берер маалында жүзүм ийилип жерге тийип калбасын ушундай бийик болот экен. Ал эми биринчи зымдан экинчи зымга чейин 20 сантиметр болот экен. Бул жерде өскөн жүзүм мынчалык болгондо 20 сантиметрден өйдө өскөндө бул жерге байлашыбыз керек экен. Антпесек шамалдан же дагы механикалык ар кандай кыймыл аракеттерден сындырып алышыбыз мүмкүн экен. Ошон үчүн бул экөөнүн ортосу 20 сантиметр болот экен. Андан кийинкилери болсо 40 сантиметр болот экен. Экинчи менен үчүнчүнүн ортосу 40, үчүнчү менен төртүнчүнүкү 40, дагы 40. Колдон келсе шпалеранын бийиктиги 2,73 чейин алып барса жакшы болот экен. Мен баягы бул рейкаларда быбы болгондуктан ошо жараша где-то 2,20 болуп калды. Бирок Кудайга шүгүр ушу дережеде жетет го деп ойлоп калдык. Бул шпалеранын баягы бюджетный варианттарынын бири болду. Анан дагы экинчи вариант бул баягы рейкада жок калды, түгөнүп. Анан ошол эле баягы трубаларга түзүрөөк талдардан эле уштап туруп кактык. Мына ушундай кылып. Биринчи стойка менен экинчи стойканын ортосу 70 сантиметрден. Пока зымдарын тарта элекпиз. Жүзүмдөр бир аз өскөндөн кийин зымдарды тартып байлайбыз. Ошондо да буюрса көрсөтөбүз. Мына тиги бул жердики да аралыктары, бул чети менен бул четине чейинки аралыктары 70 сантиметр. Мына ошондой достор, каналга катталып, бөлүшүп, каалоо тилек ойлоруңар менен бөлүшүп тургула. Көбүрөөк канал аркылуу баарлашып туралы.